Ош шаарындагы Масалиев көчөсүндөгү Шарипов атындагы мектептин жанына 1-класстын окуучусун унаа коюп кетти. Окуучу бала алган жаракынан улам ошол жерде каза болду. Милициянын маалыматына ылайык окуучу бала тез жардам унаасы менен ооруканага жеткирилген. Бирок ооруканага келгенде бала каза болуп калган. Жөө өтмөктөн өтүп баратканда окуучунун 1992-жылы туулган айдоочу Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаасы менен койдуруп кеткен. Айдоочу биринчи жардамды көрсөтүп, ооруканага жеткиргени менен окуучунун жанын сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан Буунун башкы ассамблеясынын 78-сессиясынын алкагында Тажикстандын өлкө башчысы Эмомолла Рахмон менен жолукту. Өлкө лидерлери кыргыз-тажик эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун артыкчылыктуу багыттарын жана келечегин талкуулашкан. Жапаров менен Рахмон кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерине өзгөчө көңүл буруп, башка темалар боюнча дагы пикир алмашкан. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев террорчулук менен биргелешип күрөшүүнүн маанисине токтолду. Борбор калаада КМШга мүчө өлкөлөрдүн террорчулук менен экстремизм менен күрөшүү боюнча биринчи конференциясы өтүп жатат. Ташиев террор кооптулугу боюнча Афганистан менен Сириядан жаралып, бул өлкөлөрдө туруксуз кырдаал байкалып жаткандыгын белгиледи. Террордун улуту, жынысы, жашы жок, ал башаламандыкты жаратып кыйратып кетет. Террорго каршы күрөшүү үчүн жалпы аракеттер керек деген атайын кызматтын башчысы. Ал Сириядагы согушка КМШ өлкөлөрүнүн жарандары катышып, согуштук тажрыйбасын артырып жатканын кошумчалады. Мындай учурда маалымат жана тажрыйба алмашуу, контр чараларды кабыл алуу маанилүү ролду ойной тургандыгын белгилеген. Россия Кыргызстан менен Тажикстанды кескин билдирүүлөрдү жасоодон карманууга чакырды. Анда Москва, Бишкек менен Душанбенин ортосунда чек араны тактоо маселесинде карама-каршы маанай жаралып жаткандыгына дыккат байкоо салып турганын белгилеген. Кыргызстан менен Тажикстан Россиянын стратегиялык өнөктөшү жана союздашы болуп саналат. Андыктан Россия Борбор Азиядагы туруктуулукту камсыздоо максатында ЖККдагы өлкөлөр ортосундагы тирешүүгө жана пикир келишпестикке жол бербөөгө кызыктар деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Москва ортодо жаралган жагдайлар өкмөттөр аралык комиссиянын алкагында саясий дипломатиялык жол менен гана чечилиши керектигин белгиледи. Эскерте кетсек, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстандын жерлери Тажикстанга өтүп кеткендигин тастыктаган бир катар документтер табылгандыгын айткан. Бул коңшу өлкө койгон дооматтарга жооп болоорун билдирген. Эртеси Тажикстан Кыргызстандын элчисин чакыртып, Ташиевдин сөзүнө тынчсыздануусун билдирген. Жогорку кеңештин 20-сентябрындагы жыйынында Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун кармалышынын жана кылмыш жоопкерчилигине тартылышынын мыйзамдуулугун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүү маселеси каралды. Комиссияга парламенттеги ар бир фракциядан бирден депутат кирет. Бирок мекенчил депутаттык тобу жана Ата журт Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү комиссияга кирүүдөн баш тартышканын билдиришти. Регламент боюнча комиссиянын курамында 7 депутат болушу керек. Бирок 6 гана болуп калган үчүн комиссия түзүлбөй турган болгондо Дастан Бекешев дагы курамга кирди. Бирок комиссиянын түзүлгөнү боюнча жогорку кеңештин токтому добуш берүүгө коюлганда колдоо тапкан жок. Жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаров 2-сентябрдын кечинде Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 24-октябрга чейин камакка алынган. Убактылуу комиссия фракциясынын жана депутаттык топторунун жогорку кеңештин пропорциялуу өкүлчүлүгүн эске алуу менен алардын жана бир мандаттуу округтар боюнча шайланган фракцияларга жана депутаттык топторго кирбеген депутаттардын сунуштары боюнча 7 депутаттан кем эмес курамда түзүлөт. Урматтуу депутаттар, анда комиссиянын курамы жок, 7 депутат болгон жок, түзүлбөй калды, кечирип коюңуздар, кийинки маселени өтө берели анда, уруксат болсо макул.